Саламатсыздарбы, парламентаризм сабактары талкуусунда бүгүн эмне үчүн бала бакча жана мектеп имараттарын куруу иштери толук бүтпөй жатат деген суроого кайрылмакчыбыз. Студиябыздын коноктору вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова жана депутаттар Карамат Орозова, Алмазбек Эргешев, кош келдиңиздер. Жогорку кеңеште бул маселе боюнча мына бүгүн өкмөттүк саат өттү. Парламент депутаттары канааттангыдай жооп бере алдык деп ойлойсуздарбы? Эми бүгүнкү шартка жараша реалдуу түрдө маалымат бердик. Бүгүнкү эч бир жашырбай көйгөйлөрдү айттык. Албетте муну баары өкмөт дагы, жогорку кеңеш депутаттары дагы биргеликте иштеп чыгышыбыз керек. Көйгөй бар. Бирок ошол көйгөй канчалык? Мисалы, азыркы учурда канча бала бакча, анан канча мектеп жетишпейт, кыскача айтканда? Эми кыскача айтканда 1600 бала бакча жетпейт десек деле болот. 1600 бала бакча. Биз бүгүнкү күнү ошол даже совет доорунун маалына ошондо көрсөткүчтөргө жете алган жокпуз да. Ал ошол маалда 2000ге жакын бала бакча бар болчу. Өз убагында алар приватташтырып, сатылып, анан аз эле бала бакча калганда бир 600дөй. Азыр болсо 1390 бала бакча бар. Жогорку кеңештин алдына ушул кырдаалдан чыгуунун бир конкреттүү жолун көрсөтө алдыңыздарбы? Бул маселе эки жол менен чечилиши мүмкүн. Албетте биринчи жол бул мамлекеттик бюджет аркылуу акча каражатты карап, жаңы салып, болгон имараттарды туура пайдаланып, экинчи бул жанагы мамлекеттик жеке өнөктөштүк принциптери менен чечүү. Жеке өнөктөштүк деген бул эмне? Бизде мыйзам бар. Эми муну ГЧП мыйзамы деп коет, государственно-частное партнерство же мамлекеттик жеке өнөктөштүк. Бул эмнени билгизет? Бүгүнкү күнү саламаттык сактоо тармагында жакшы колдонуп жатат жана гемодиализ маселесин чечүү боюнча бала бакчаларды биз ойлоп атабыз, ошол мамлекеттик жана муниципалдык жерлерин бизнести чакырып ошолорго берип, бала бакча кургула деп өзүбүз көрсөтүп, кайсы жерде керек, муктаж, алар салып берсе, биз мамлекет тарабынан ошол төлөнгөн акчасын жанагы 5000 болобу, 6000 болобу, кайсы бир процентин мамлекет тарабынан бир дотация кылып берсек, ошону менен балким чечилип калат. Бүгүнкү күнү орто эсеп менен 5-6 миң ошол жеке менчик бала бакчада төлөйт ата-энелер. Башкача айтканда, мамлекет жөнөкөй элге, ошо бизнесмендерге кайрылып атыптыр да. Биз толук бул бала бакчаларды жана мектептерди куруп бүтө албайбыз, силер да жардам бергиле деп айтып атасыздар да. Ооба, мен ойлоп атам, ошондой бир чакырык жасайлык деп 19-жылы документтерди даярдап жатабыз. Келишимдерди түзүп, кандай формада болот. Анан балким бизнес даяр болсо, алар болсо салып берсе, биз болсо ошол жанагы төлөнгөн акчасынын кайсы бир көлөмүн дотация кылып мамлекеттик бюджеттен берсек чечилет. Жеке өнөктөштүктөн сырткары Сауд Арабия деген фонд дагы көп айтылып кетти да. Ушул эмне деген фонд? Эмнеге ошол Сауд Арабия фондуна көбүрөөк ишенип таянып атат кыргыз өкмөтү? Жок, эми көбүрөөк ишенип таянып деген мен ойлойм кичине корректүү эмес. Сауд Арабия фонду аркылуу $30 миллион кыргыз мамлекетине берилип жатат. Ошол акчага бир 30дай жакын мектеп салууга пландаштырып атат. Ошол эле Бишкек шаарында 2 мектепке 61 жана 5 гимназияга пристройка болот, кошумча имарат. Анан Арча Бешик 2де жаңы мектеп салуу 500 балага. Ошондой эле башка региондордо дагы. Ошондой эле Турция мамлекетинин дагы грант түрүндө акчасына 47 мектеп салынууда. Бүгүнкү күнү 30-у бүткөн. 15 дагы уланып, ошол 19-жылы 15ден дагы 10 мектеп бүтөт. Ушу чет өлкөлүк жардамдар менен жалпы жонунан ушу канча мектепти анан бала бакчаны бүтүргүлө атабыз? Эми мына Сауд Арабия фонду менен Турция мамлекетин айтсак, 77 ошондо жалпы көлөмү, ошол эки мамлекеттин акчасына 77 мектеп бүтөт. Мындан бир нече жыл мурда жанагы жер үйдөн алынган акчага $100 миллион дагы ошол 100 мектеп бүтөт деген бир өкмөт убадаларды берди эле да. Ошол эмне болду? Жер үйдүн жанагы түшкөн акчасына дагы бүгүнкү күнү мектептер курулуп жатат. Дагы деле мына толугу менен 105 объект каралган.
105 объект. Ар бир область боюнча мына бизде маалымат бар. Ошол 105тен 53 объект толугу менен бүттү. Анан 2018 жылы ошол жер үйдүн акчасынан каралган дагы 29 объект бар. Калган объектлери ошол курулуу стадиясында. Жартылай бүтүп атат азыр. Ооба. Мына сиз депутаттар суроо берип атканда сиз дагы кайрылып айттыңыз, ошо вице-премьер-министр жооп бере албайт, бул маселеге өкмөт башчысы келсин, каржы министри келсин. Антпесе бул маселени чече албайбыз деп кайрылдыңыз да. Себеби эмнеде? Себеби бизде чындыгында келгенде ар бир вице-премьер-министрдин өзүнүн бекитилген тиешелүү өкмөттүн структуралары бар да. Ошол эле мезгилде биринчи вице-премьер-министр жосон премьер-министр өзү келсин дегеним негизги акча каражатын бөлгөн комитети өздөрүнө кирет. Премьер-министр өзү караштырат, болбосо первый вице-премьер-министр караштырат. Себеби каржы министрлиги, госстрой дегендер ошолду тейлейт да. Бирок бизде структурада чындыгында албетте туура эмес болуп атат. Себеби бизде мамлекетибизде социалдык жактан өтө артта болуп атабыз. Биздин мамлекетибиз социалдык жактан жетишсиздиктер, көйгөйлөр өтө көп. Бирок ошондуктан мен дайыма айтып келем, азыр да айткым келет, бизде өзү вице-премьер-министр по социально-экономическим вопросам өзү биринчи болуш керек өзү. Себеби дегенде анын өзүнүн колу өтүп, өзү бюджетке тиешеси болбогондон кийин бизде мындай көйгөйлөр чечилбестен кала берет. Мына бүгүнкү өкмөттүк саатта дагы чындыгында келгенде акчаны түздөн түз чечип, маселе акчаны бөлгөн адамдар келген жок. Ал эми аткарууга жооп берген адамдар келип атат да. Биз сурашыбыз керек болчу каржы министринин өзүнөн же болбосо первый вицеден же өкмөттүн башчысынын өзүнөн. Бүгүндө дагы мен жана айттым, ошол вице-спикерге себеби дегенде түздөн түз жооп берген адамдар жок депчи. Эми болбосо бизде социальный первый вице-премьер-министр кылып коюш керек да. Бизде маселе көйгөй чечилбейт болбосо. Ошондой чечилбеген үчүн мына айтып коеюн, 15-жылдан бери 14-жылы башталган мектеп бүгүнгү 5 жыл болсо да бүтпөйт. 223 ордундук мектеп бүтпөгөндөн кийин эмне деп айтыш керек? Бүгүнгү күнгө чейин бүтпөй карынасында жатат. Ал эми ошол эле мезгилде бул суроо бүгүн эле көтөрүлгөн жок да. Ошол 3 жылдан берки канча ошол бизде парламентте сессия болсо, дайыма өкмөттүк саат болуп, өкмөттүн отчету болуп, бюджет болуп, ушул суроолор көтөрүлүп келет. Ал эми көтөрүлгөн менен түздөн түз чечилген адам келип жооп бербегенден кийин бул чечилбейт да. Бирок мына Алмазбек мырза, сиз дагы суроолорду бердиңиз. Сиздин дагы ошол округтан баягы бир 5 айылга мектептер, бала бакчалар жетишпейт экен. 5 айылда такыр эле бала бакча жок деп айттыңыз. 30 000 тургундун бала бакчасы жок деп айттыңыз да. Өкмөттүк саатта сиз канаттангыдай жооп ала алдыңызбы? Бала бакчасы, мектеби жок айылдар мектептүү, бала бакчалуу болушу мүмкүнбү? Жана болсо качан? Эми мен мындай айтып кетейин да, мен муну канааттандыра алайлык деп Алтынай Сейитбековна мындай жооп берди дегенде мен туура эмес болуп калат. Себеби дегенде бүгүнкү күндө даже 2018 эмес, 2019 жылдын бюджетин карасак, ошол эле акча келет. Болгону дефицит 10 миллиард сомго кыскарып атат да. 161 миллиард сом бул мамлекеттин бюджети 2019 жылга. Значит, ошол эле курулушка да 3 миллиард сом бөлүнөт. Эчтеке кыла албайбыз муну менен. Бүгүнкү күндө биз бүгүнкү күндө жетишпей жаткан 450 000 окуучуга бүгүнкү күндө жетишпей атат. 400 миңден ашык окуучуга бүгүнкү күндө балага бүгүндө бала бакча жетишпей атат. Ал эми 2018 жылы 2017 жылга салыштырмалуу 20 000 бала көптөрүлүп атат. Эгер азыркы күндө жетишпей аткандан кийин 5-6 жылдан кийин, 3-4 жылдан кийин уже катастрофа болот. Эч жерге окуй турган жер жок, бала бакча жок болот. Ошон үчүн бул биз өкмөттө эле карап, өкмөт ушу бюджетте эле карап отурбаш керек. Же кредит алабызбы, же жана Алтынай Сейитбековна мамлекеттик жеке өнөктөштүк жолу мененби. Мисалы Казакстан, Алтынай Сейитбековна сүйлөштүк, ошондо айтып берди. Казакстан ошол мамлекеттик жеке өнөктөштүк жолу менен ар бир балага барган бала бакчага барган балага субсидия берип отуруп ушул көйгөйдү чечип жиберди. Частный бизнеске берип. Биз ошолорго жер берип, биз ошолорго шарт түзүп берип, биз ошолорго бир проектлерди берип, муну кылмайынча биз мамлекеттик кароосун эч качан чече албайбыз. Ал жанагы сиз айтып аткан, мен айтып аткан ал 4 айыл өкмөттө бир дагы бала бакча жок. Бала бакчага барган бир бала жок. 4 айыл өкмөттө бул жерде где-то 30 000 эл жашайт. Ал эми ошол эле айылда, Аксай районунда 65 мектептин 29 эле спорт залы бар. 36 мектептин вообще спорт залы жок. Бул көйгөйлөр айтып элестете берсеңиз, бүгүнкү күндө 450 000 балага мектеп жетпей аткан болсо, жылына 20 000 бала кошулат. Да 10 жылдан кийин миллион бала болот же эгер курбасак. Мамлекеттик бюджеттен карабаш керек биз. Же кредит алыш керек,
кредит алганда алтын есептегенде бүгін выступательный айтып кетті, 80 миллиард сом керек балабақша салғанға деп. 80 миллиард сом керек да мектеп салғанға. 160 миллиард бұл біздің бір жылдық мемлекеттің бюджеті. Біз азыр Минфин же премьер-министр келсін дегенде, премьер-министр келіп, ошол акчаны каяктан таба алышын ойлоныш керек. Туура сиз айтмакчы, бюджет аныкталып калган, бюджетти мына азырдагы келерки жылга бекитип атасыз. Анан кийин сиздин айтымыңызда Карамат Бабашына багыл өкмөт башчысы келсе эле, каржы министри келсе эле багыл акчаны бере койчудай бир маани берилип атат да, бирок ошол мамлекеттик республикалык бюджетти бычып чечип аныктап берген сиздерсиздер да, депутаттар. Ошол маалда мисалы эмне үчүн тактабай анан кийин багы өкмөттүк саатта эле бул маселени чечип жиберүүнү каалап атасыздар. Өкмөттүк саат болобу же бюджет мыйзамын караганда болобу, ошол өзү жоопкерчиликтүү адам келген чечилет деген маселе мынанда турат. Себеби дегенде бизче көбүнчө бизге маалымат бергенде өкмөт башчы болобу кимиси айтып атышпайбы, биз профицит менен чыгып атабыз мынча сумма менен деп. Бизге коррупциядан мынча акча түшүп атат, таможняда мынча акча түшүп атат, штрафтардан мынча акча түшүп атат. Айтканда мындай айтканда мактанып мындай кеткенде биз ишибиздин ийгилиги ушун менен кетип атат деп. Ал эми кайра эле келип көйгөй маселеге акча бөлгөн келгенде каржы жок, каржы болгондо деп. Мына бүгүн Госстрой каржы эле болсо биз уже курулууга даярбыз. Биз мындай мониторинг жүргүзүп атабыз деген маанини айтып атышат да. Кандай нерсе? Негизи эле мына сиз өкмөткө келгениңизге 1 жылда боло элек, бирок ошого карабастан ушул маселеге кызыктыңызбы? Жанагы авариялык мектептер көп жылдардан бери бүтпөй аткан. Ошондой эле Далгастрой деп коет. Жана көп жылдардан бери башталып жана бүтпөй турган мектептер бар. Ушул маселелерди депутаттар ар дайым көтөрүп келет эмеспи? Бул маселелерди талдап, ушул абалдан чыгуунун да жолдорун карап көрдүңүздөрбү? Албетте, биз болсо бүгүнкү күнү кайсы мектеп биринчи ирет салыныш керек дегенде авариялык мектеп жөнүндө айтабыз. Мен жана өзүм баяндамамдагы айтып кеттим. Ушул 19-жылы биз кичине башка принциптер менен ушул жанагы титулдук баракчаны карайлык деп атабыз. Ошол эле биринчи ирет жанагы авариялык мектеп, анан жана 70% бүткөн мектеп. Далгастройду айтсак, бизде 30-жылы башталган мектептер бар экен. 30-чу, 50-чү, 60-чы ошондой дагы Далгастройлор бар экен. Эми канчалык бүгүнкү күнү ошол 30-чу жылы башталган мектепти пайдаланыш болот, аны башка маселе. Бирок эми Карамат Бабашын айтып атат, албетте эми каржы министрлиги эми өкмөт мүчөлөрүбүз баарыбыз тең. Ошондуктан мен ойлойм, баарыбыздын эле мындай тилибиз өтүп бир жумуш жасап атабыз деп ойлойм. Анан мен албетте ошол быйыл бир комиссия, азыр уже ошону үстүнө иштеп атабыз. Өкмөттө бир комиссия катары түзүп, ошол бүт керектүү объектилерди мындай талаш тартыш менен, аргументтер менен киргизгенге аракет кылабыз. Ар бир кире турган мектеп болобу, бала бакча же башка социалдык объект болобу, ошону талдап туруп, эмне үчүн ошол биринчи ирет кириш керек деп мен ойлойм, ошондой принциптер менен киргизебиз. Анан эми тизме баракча толугу даяр болгондо албетте депутаттарга дагы ал баракча көргөзүлөт. Анан мен ойлойм, уже эмки жылы биз болсо айтсак болот. Мына 19-жылы туурабы же туура эмеспи объектилер кирди депчи. Бирок ошондой принцип менен иш алып баралык деп атабыз. Эми буга чейинки өкмөттөр, буга чейинки ошо кылынбай калган иштердин себеби эмне болуп атканын билдиңиздерби? Эмне үчүн ошол жанагы авариялык мектептерди курабыз деп коюп эле, же болбосо жанагы планга коюлган мектептерди бүтүрөбүз деп коюп, ошолордун баардыгы бүтпөй калганын себептерин карап көрдүңүздөрбү? Эми себептер ар кандай экен, объективдүү дагы, субъективдүү дагы. Мен жана айтып атпаймынбы, бир 900дөн ашык мектеп бүгүнкү күнү жарым-жартылай бош. Алардын баары тең биз анализдеп чыксак, өз убагында ошол жакшы бир мындай терең анализ жүргүзбөй салынган мектептер. Балким жана шайлоо убагында, эми бул болсо канча убакыттан бери келаткан көйгөй да, 21 жылдан бери шайлоо убагында убада берип, мисалы үчүн, бирок ошону анализдеп керекпи, кереги жокпу, балким ошол эле айылда дагы бир мектеп барбы. Вот ошондой жумуш өз убагында балким алып барылган эмес, ошондуктан жанагындай дагы көрүнүштөр жок эмес. Бирок эми биз болсо албетте ар бир туура эмес өзүбүздүн кадамыбыздан бир жыйынтык чыгарышыбыз керек. Мен ойлоп атам, азыр эми баары ачык айкын, толук баалуу маалымат бар, көзүбүз жетип турат, кантип чечиш керек.
Анан жана бир депутат жакшы айтып кетти, экономиканы өнүктүрүш керек, көмүскөдөн чыгарыш керек. Ошол жолдору менен барсак, анан жана коррупция аркылуу азыр бир атайын эсептөө счет акча топтолуп атпайбы бизден укук коргоо органдар. Ошол акчаны дагы президент айтты, ошол мектептерди салууга пайдаланат деп. Бүгүнкү күнү бир 400 миллиондон ашык акча топтолуп калды. Алар дагы жумшалат. Фискализация мыйзамы мына 1-июльдан уже ишке кириш керек. Мына азыр өкмөт ошонун үстүнөн иштеп атат. Ал жерден дагы бир топ миллиард деп күтүп атабыз. Ошол фискализация толук кандуу жанагы 3 тепкичтен кирсе. Ошондуктан мен ойлойм, жанагы кошумча акчанын баары тең эң негизги ошол билим берүү тармагына жумшалат. Депутаттары бар райондор же болбосо айылдар дайым ошондой болуп калат. Мына бүгүн дагы суроолор берилгенде эле байкалып турду. Мисалы Алмазбек Эргешев өзүнүн ошол Аксы району жөнүндө айтты. Карамат Бабашевна болсо Баткендеги маселелерди айтат. Себеби дайым ошол жака барып эл менен иштешет да. Ал эми ошол депутаттары жок. Бул ушул жерден жогорку трибунадан алардын маселесин айтпай турган айылдарды дагы муктаж райондорду дагы унутуп калбаш үчүн өкмөт эмне кылыш керек мындан кийин? Сиздер жалаң эле баягы депутаттын запросу менен, депутаттын талабы менен иштегендей болуп калып атасыздар да? Жок, андай деле эмес. Депутаты жок болгон райондордо райондук мамлекеттик администрация бар. Ал жерде жалпы өкмөт бар, ошол көзөмөл кылганга. Ал жерде жергиликтүү кеңештин депутаттары бар. Алар дагы тынымсыз өкмөткө кат жазат, жолдойт. Жогорку кеңеште депутаттар жок болсо дагы байланыш албетте бар. Анан мен жана айтып кетпедимби, билим берүү министрлигинин картасы бар. Ар бир бүт мамлекет боюнча карта бар. Кайсы жерде мектептер бар, кайсы жерде жок, кайсы жерде көйгөй бар. Анан жанагы бош мектептер боюнча ошолордун баарын анализдеп, мен ойлойм, бир дагы мындай көйгөйлүү жер бир кароосуз калбайт. Депутат Кожобек Рыспаев айтпадыбы, бул маселени комплекстүү алып келсе жакшы болмок өкмөт. Себеби дегенде экономика өнүкмөйүнчө, республикалык бюджетте жетиштүү акча каражат болбоюнча депутаттар канча кыйкырса дагы, өкмөт канча убада берсе дагы анын баарын аткара албайбыз деди да. Анан ошого карабастан эле депутаттар эмне үчүн ушул сыяктуу маселелерди такыр эртең бүтпөй турган, мындай эл көп ишенбей турган маселелерди кайра эле ушул парламенттен көтөрүп козгоп туруш керек деп ойлойсуздар? Себеби эмнеде? Маселен, муну айткым келет да. Маселен, бизде иш болбой жаткан жери жок. Аябай көп жумуштар аткарылып атат. Маселен, жолдорубуз канча оңдолуп атат. Маселен, ооруканалар курулуп атат. Ортосунда керек экен качевникти, игорь качевникти өткөрдүк. Эми чындыгында келгенде акча каражат бар, каражат жумшалып атат. Бүгүнкү күндө эмне үчүн өкмөттүк саат эмне мектеп маселеси жана балдар мекемелери деп коюлду? Себеби биздин алдыбызга бюджет келип жатпайбы? Ошондуктан бизде азыр эң орчундуу өтө көйгөй болуп турган ошо балдар мекемелери деп ошол эмнени ошол бюджет мыйзамынын алдынан коюп атабыз. Себеби дегенде, мына мен жана айттым го, приоритет кылып балдар мекемесин алышыбыз керек деп. Себеби дегенде, бул кезге чейин жана туурусу берип атасыз, болбогон нерсени деп. Болбогон нерсе болбош керек. Балдар мекемелерине бюджеттен башка жак кыскартып болсо да беришибиз керек. Биз бала үчүн жашап атпайбызбы? Эмне үчүн депутаттарга бул ушул мектеп анан бала бакча маселеси ошол азыркы учурда эң биринчи тема, биринчи маселе болуп турат да? Себеби дегенде мындан сырткары таза суу, инфраструктура, ошондой эле саламаттыкты сактоо маселеси да бар региондордо. Эмне үчүн ушу бала бакча жана мектеп? Эми негизинен алганда биз андай бөлсөк туура эмес болуп калат. Бүгүнкү күндө мен мындай башкача айтып кетейин. Курулуп жаткан 400-кө жакын социалдык объект бар да. Курулуп башталып бүт элек. Ошону бүтүргөнгө 12 миллиард сом керек. Биз жылына 3 миллиард сом бөлөбүз. Ал эми биз мамлекеттик бюджеттин эсебинен ушул бүт элек нерселерди бүтүрсөк 4 жылда бүтөбүз да. Мен айтканым, башка жолун таап же башка кредит алмайынча бул көйгөй чечилбейт. Мен өткөндө разы айтканмын. Мухаммедкалый Дүйшөкеевичке айтып, ушу жолун таап кредит алсак дагы ушул мектептерди салбасак, айттым го, дагы 10 жылдан кийин бүгүн 400 000 балага окуучу мектеп жетишпей атса, миллион болот. Адамдын ушундай саны көбөйүшүндө. И бала бакча точно ошондой болот да. Ошон үчүн биз башка эч кандай жол жок. Бул мамлекеттик бюджеттин карабаш керек. Биз кредит алыш керек же бир жанагы ушул жеке өнүктүштүк, мамлекеттик жеке өнүктүштүк программасы менен иштеп, бул көйгөй чечпесек, бул бюджетти карап отурсак бул чечилбейт. Бюджетти карап отуруп, башталып калган
90 жылдары башталган, андан кийин башталган, жакында башталган мектептерди социалдык объекттерди гана бүтүрүшүбүз мүмкүн. Ал эми жаңы мектептерди, жаңы бала бакчаларды башка жол менен кылышыбыз керек. Бул жол менен бүтпөйт. Ал эми сиз айтып атпайсызбы? Депутаттар көтөрүп атасыздар, эмнеге муну билип туруп болбошун депчи. Биз айылга барганда ошол шайлоочуларыбыз жана жашап аткан эл ушундай көйгөйлөр бар деп айтат. Анан кийин кайтып барганда айтат: "Сен бүтпөсүн билип турсаң дагы эмнеге ошол жерден айтып койгон жоксуң" деп. Биз сөзсүз түрдө элдин көйгөйүн айтып, өкмөткө жеткиришибиз керек. Ал эми өкмөт ошону кандай очередте, кандай кезекте коюп, качан бүтүрөт? Ал уже экинчи суроо. Бизде өзүңөргө белгилүү болгондой ачык айкындуулук өтө жогору болуп атпайбы? Массалык маалымат каражаттарынан, телевидениялардан бизде күн тартибин боюнча биз азыр элдердин баардыгы көрүп турат. Маселен, бүгүн ушул өткөн жумадан бери, ушул айдын башынан бери, ушул өкмөттүк саат болот дегенден бери бизге каттар толуп кетти уже. Айылдардын, мектептерден, балдар бакчаларынан, даже звоноктор отурган жерлерденчи айтып койбойсуңбу депчи. Эмне үчүн айттың, айтпайсың, ушул көйгөйдү көрүп турасың деп. Себеби региондо барганда эле негизи орчундоп көзүңө көрүнгөн ушул көйгөйлөр экен да, балдар мекемелери. Акыркы суроом сизге болсун. 400дөн ашуун жанагы социалдык курулуштар бар деп атпайбы? Анан эми муну чынында эле өкмөт 1 жылда, 2 жылда өзү куруп бүтүрө албайт. Баары бир деле канча өкмөттүк саат кылбасын, бул маселе чечилбей турганы көрүнүп эле турат да. Эмне үчүн келерки жылды, наркы жылды күтпөстөн эмтеден эле элге, ошол колунда бар адамдарга, бизнесмендерге кайрылып, сиздер дагы жардам бериңиздер деп ошолорго бир так механизмдерин иштеп чыкпайсыздар? Так механизмдерди туура айтасыз, иштеп чыгыш керек. Анткени бизде жанагы эле ошол элге кайрылып, жеке мамлекеттик жеке өнөкчүлүк принциптерин ишке ашыралык десек, ал жерде так ошол эле мыйзамга подзаконный актылар керек. Биз азыр элди чакырсак дагы, балким алар ошол эле Бишкек шаарында бизнесмендер келип, мен даярмын, жер бергиле десе, биз ошол жерде бир маселеге такалып калабыз. Анткени Бишкек шаардык кеңешинин токтому бар. Кайсы эрежелер менен жер берилет? Ал жерде эки жолу бар. Бул конкурс, муниципалдык жерлер конкурс аркылуу же аукцион аркылуу. Анан албетте биз болсо мамлекет тарабынан хотя бы жер акысыз беришибиз керек ал бизнесменге. Ошон үчүн ошол жанагы токтомго өзгөртүү киргизиш керек. Мына азыр эле ушул өкмөттүк саатта вице-мэр Бакыт Дүйшүнбиев менен сүйлөштүк. Ал айтып атат, ал күн тартибинде бар, аны дагы биз карап чыгабыз деп. Ошондуктан баардын тең изилдеп, туура шарт түзүп беришибиз керек. Анан кайсы бир жерде чалынып калбашыбыз керек да. Ошо качан ошондой болот? Биз ойлоп атабыз, эми мына 18-жыл аяктап атат. Ушул 18-жылдын аягына чейин ошондой бир өзгөртүүлөрдү киргизе алса, ал жерде эми Бишкек шаардык кеңешинин отуруму болуш керек. Ал маселе күн тартипке кириш керек, өзүнүн регламенти бар да. Анан балким ошондо ошол маселе чечилсе, 19-жыл толук кандуу ишке ашат десек болот. Бирок бүгүн ал маселени күтпөй деле, балким бирөөнүн жеке өзүнүн жери бар. Мына мен даярмын, ушул жериме салып берем десе, бүгүн ал ишке ашырса дагы болот. Бирок жанагы экономика министрлиги келишим даярдады, долбоорун. Биз ошону азыр карап чыгып, если ошол бүт шарттары ошол жерде камтылса, биз уже бүгүн эле өзүнүн кимдин бир жери болсо уже даярбыз. Эмени сиздер жанагы чечмейинче, субсидияны чечмейинче элдин курушу кыйын. Ал маселе туура, биз ошону дагы канча мектепти биз киргизе алабыз. Анткени субсидия маселеси бар да. Мисалы үчүн 200 балага каралса, биз эми ойлоп атабыз, бул бир эле замат биз бүгүн баштасак, 19-жылы салып, эми бул бир жыл все равно кетет салуугачы, курулушка. Анан 2020-жылга биз толук айта алабыз. Бишкек шаары боюнча мисалы үчүн бир 5 бала бакчаны ошол принцип менен иштесек болот. Анткени 200 бала бара турган жерге мисалы үчүн 5000 сомдон субсидия кылсак, бул канча ошондо бир айына миллион сом. Албетте бир жылга 12 миллион сом бир эле бала бакчага биз карашыбыз керек. Ошондуктан 5 бала бакчага 60 миллион сом болот. Ошону пландап. Анткени балким ушул 100 эле киши чыгат. Биз даярбыз деп. Ошондуктан бул жерде дагы жанагы кичине акча маселеси. Сиз айтып аткан долбоор өкмөт алмашып кетсе да иштей береби же өкмөт алмашып кетсе токтоп калабы? Бул эми өкмөттүн токтому менен бекитилген нерсе, бул НПА деп эсептелинет. Ким келбесин, мыйзамда правопреемственность бар, аткарыла берет. Маселен кичине кошумча жанагы жер маселеси деп айтып кетти. Алдын Сетбек мына кээ-бир өкмөттөр бар, айылдар бар, айыл өкмөттөрү бар. Ал жерде де жер өтө таңкыз. Үлүштө таңкыз, кайра бөлүштүр фонду болгону 20 сөтүк жер кайра бөлүштүк фонду бар, бизде Карабак деген айыл бар. Ал жерде социалдык объект курганга таптакыр жер жок.
Ал жерде ошол жерде канча кожолук, 1000ден ашык кожолук жашайт. Ал жерде социалдык объекти жок. Бир объекти фапты бирөөнүн үйүнүн ичине короосуна курушкан, короо берипчи. Ошондуктан андай жерлерде айыл чарба багытындагы жерди трансформация кылып бериш керек. Болбосо эч кандай объект кура албайт, жеке ишкерлик деле мамлекет деле кура албайт. Андай жерлер деле толтурат бизде. Өзүнүн территориясына курса болот. Маегиңиздерге рахмат. Ушун менен бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Парламентаризм сабактары талкуусунда биз бүгүн бүтпөй калган бала бакча жана мектеп курулуштары тууралуу кеп кылдык. Саламатта калыңыздар.